Өмүрбек Текебаев 2 айга УКМКнын тергөө абагында камалат. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн Кыргызстанга расмий сапары менен келет. Бүгүн бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу аяктайт. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асели Бусурманкул кызы. Саламатсыздарбы? 1 май райондук сотунун чечими менен Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына камалат. Мындай маалыматты УКМКнын басма сөз кызматы таратты. Кече 27 февраль күнү депутат Өмүрбек Текебаевди 1 май райондук соту 2 айга эркинен ажыратты. 25 февралда башкы прокуратура Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевга кылмыш жаза кодексинин коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча УКМКдан келген материалдардан негизинде иш козгогон. Өмүрбек Текебаев 2010 жылы орусиялык ишкерден ири өлчөмдө пара алган деп шектелүүдө. Өзү жана тарапташтары кылмыш ишин саясий куугунтук катары баалап, наразычылык акциясы менен коштолууда. Тарапташтары бүгүн да УКМК алдында тынчтык митинги улантарын кабарлашты. Ош-Бишкек каттамынын Базаркоргон районунун Акман айылындагы бөлүгүнө депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары чогулуп жатат. Бул тууралуу Ата Мекен партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Кубат Артыков маалымдады. Бүгүн да жол жээгинде наразычылык акцияны улантабыз. Эл чогулган соң кийинки кадамдарыбызды аныктайбыз. 27 февралда 300дөн ашык адам Базаркоргон айылында райондук акимчиликтин алдында митингге чыгып, Текебаевди бошотууну талап кылышкан. Түштөн кийин чогулгандардын бир тобу Ош-Бишкек жолун тосууга аракет кылышып, милицияга жол берген эмес. Наразы тарап түнкү саат 9-дарда тарап кетишкен. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн Кыргызстанга расмий сапары менен келет. Президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, орус-кыргыз кызматташтыгы талкууланат. Ошондой эле биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу ЭАЭП алкагында эки тараптуу мамиле тууралуу кеп болору кабарланган. Владимир Путин буга чейин Бишкекке бир нече жолу келген. Бул жолку сапарын өлкөдө күзүндө өтчү президенттик шайлоого байланыштырган пикирлер күч алды. Андай пикир ээлери Путин сапарында Кыргызстандын кийинки президенти ким болору аныкталат деп билдиришүүдө. Бүгүн 28 февралда Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо башталды. Ага жергиликтүү кеңештин 31 депутаты катышып жатат. Бул тууралуу ынтымакка айыл өкмөттөн билдиришти. Айыл аймак башчылыгына шайлоонун биринчи турунда Арстанбек Жолдошов менен Урайым Калматов атсалышып, депутаттардын 14-ü экөөнө тең ишенбөөчүлүк көрсөткөн эле. Ал эми экинчи турунда башка жаңы 7 талапкер катталган. Бүгүнкү шайлоодо алардын саны 1ге кыскарып, 6 талапкер катышып жатат. Эскерте кетсек, айыл өкмөт шайлоо жараяны Шаркта буга чейин 2 рет жылдырылган. Ага жергиликтүү кеңештин 12 депутатынын катышпай койгону себеп болгон. Араванда 2 ай аралыгында 740 жаран эмделүүдөн баш тартты. Керектүү вакцинаны айрыкча ата-энелер балдарын алууга каршылык көрсөтүшүдө. Саламаттыкты сактоо министрлигинин талаптарына ылайык ар бир адам төрөлгөндөн тарта ар кандай жугуштуу ооруларга каршы эмделиши керек. Антпесе кызамык, кызылча сыяктуу ар кандай коркунучтуу дарттарга чалдыгып курман болуу коркунучу бар. Бирок соңку 5 жылда ооруларга каршы эмделүүчү каражаттардан шек санап, аны алуудан баш тарткандар көбөйгөн. Керектүү вакцинаны алууга каршы чыккандар жана анын себептери тууралуу Бегимай Асанова баяндайт. Ооруканадагы каз катар тизилген кагаздарда 2 ай аралыгында эмдөөдөн баш тарткандар тизмектелген. Былтыр жыл ичинде Араванда 300 жаран эмдөөгө каршылыгын билдирсе, 2 ай аралыгында эле керектүү вакцина алуудан баш тарткандардын саны 700дөн ашкан. Чочконун майы жок онда, эч кандай башка кошулмалар деле жок. Ошо обычный дары-дермекте эле показания, противопоказаниясы бар да. Керектүү вакцинадан баш тарткан учурда шал, кызамык жана кызылча сыяктуу оорулардын келип чыгуу коркунучу бар. Эреже боюнча жарандар ыктыярдуу түрдө эмделет. Эгерде баш тартса, себептерин түшүнүк катта жазып калтырышы милдеттендирилген. Бир немеге кандай, неме себептен албай атабыз, неме себеп болуп атат, себебин көрсөтүп койгон да. Буга байланыштуу эмдөөгө каршы чыгып, дарыгерлерге доо арызым жок деген өңүттө кол жазма калтырган айрым тургундардын эшиктерин каккылап көрдүк. Алианаров айылындагы Кадырбек Ташматов балдарын жана неберелерин эмдетүүдөн баш тарткан. Буга өлкөдөгү вакциналардын көзөмөлгө алынбай турганын себеп келтирет. Биздикилер ошо текшеришке аппарат ham жок экенин текшербейт экен. Биздин Кыргызстан Минздравы. Ошонун улам бала чака келечек муунда, биздин келечегибиз да.
Ошон үчүн балдарыбызга терс таасир болбосун деп неберелерге мен алдырган эмесмин. Балдарга да алдырбадым. Балдарын эмдетүүдөн баш тарткандардын айрымдары вакциналардын курамында ислам динине каршы кошулмалар бар деп кооптонушат. Шарият инсанга пайда боло турган нерсенин бардыгын колдойт. Анын составында чочконун болуп дагы же башка арам кылынган айбандардын бир нерсеси боло турган болсо ислам дини тыюу салат. Дарыгерлер эскертишкендей, эмдөө алган жарандар ар кандай жугуштуу оорулардан оолак болушат. Тагыраагы төрөлгөндөн тарта 24 саат аралыгында адамдардын организмин ар кандай оорулардан коргоочу каражат колдонулат. Андан соң ар 45 күн аралыгында балдар эмдөөдөн өтөт. Ал эми 2 жана 6 жашка чыккандан кийин 10 жыл сайын коркунучтуу ооруларга каршы дары-дармектер алуусу шарт. Бегимай Асанова, Бактияр Асилбек уулу, ынтымак. Бүгін бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу аяктайт. Мамлекеттик салык кызматы билдиргендей, салык декларациясын бере электер бүгүн тапшырышы керек. Аймактык салык кызматкерлери декларацияны түнкү саат 12:00 чейин кабыл алышат. Аны өз убагында тапшырбагандарга 5000 сом айып пул салынат. Мыйзам боюнча юридикалык жактар 2016 жылы алынган кирешилер же жер тилкелери жана мүлк объектилери, экономикалык ишмердиктери тууралуу 1 мартка чейин отчет берүүгө тийиш. Декларация тапшырууга дыйкан жана фермерлердин чарбалар, өлкө аймагында иштеген жергиликтүү жана чет өлкөлүк уюмдар милдеттүү. Эми спорт жаңылыктарынан бүгүн футбол боюнча Кыргызстандын вице-чемпиону Дордой АФК кубогунун тандалма тур алкагында акыркы беттешин өткөрөт. Беттеш Тажикстан борбору дүйшөмбүдө Тажикстандын вице-чемпиону Хайслот командасына каршы болот. Бул оюнда жеңишке жеткени 2017 жылкы АФК кубогунда ойноого укук алат. Азырынча Дордой командасында кийинки баскычка өткөнү жакшы мүмкүнчүлүк бар. Себеби эки команданын биринчи беттешинде бишкектиктер 1-0 эсебинде утуп алган эле. Ал беттеш 21 февралда Оштогу борбордук стадиондо өткөрүлгөн. Эки команданын жооптук оюну Бишкек убактысы боюнча 17:00 башталат. Сиздер кабарлардын күндүзгү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да кайталап көрсөңүздөр болот. Ынтымак чекиткейжи сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today Soda маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.